Президент Садыр Жапаров бүгін 26 декабрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын салттуу бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапар менен учуп кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамына президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев, тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев, Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат кирген. Сокулук районунда 42 жаштагы киши өз кызын зордуктоого шектелүүдө. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкандай 24 декабрда 1987 жылы туулган аял милицияга кайрылып, 23 декабрда таңкы саат 7 чамасында 1980 жылы туулган жолдошу күн туудагы үйүндө 2009 жылы туулган кызына күч колдонуп зордуктагандыгын билдирген. Аталган факты каттоого алынып, зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүүделген жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, камакка алынган. Аталган кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда 19 декабрдан 25 декабрга чейинки аралыкта COVID-19 10 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, алардын ичинен 3 бейтап ооруканага жаткырылган, 7-си амбулатордук түрдө дарыланууда. Кыргызстандын бардык облусу жашыл зонада 2022 жылдын 11 ай жана 26 күн аралыгында коронавирус инфекциясынын жалпы 21 820 учуру катталган деп айтылат билдирүүдө.